Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек Максутова. Иранда коронавирус өлкөнүн ар бир провинциясына чейин жетип, 9000ден ашуун киши илдетти жуктуруп алганы аныкталды. Бул кишинин жүрөгүнө микрокомпьютер орнотулмай болду. Мындай ыкма менен дарыгерлер ага жакшыраак кам көрө алат. Бамбуктан жасалган тамак жеүүчү таякчаларды кайра иштеткен компаниянын ишмердиги тууралуу айтып беребиз. Иранда коронавирустан көз жумгандардын саны өсүп жатат. 351 киши каза болгону маалым болду. 9000ден ашуун киши илдетти жуктуруп алган. Инфекция өлкөнүн ар бир провинциясына чейин жетип, тургундар чыныгы жагдай мындан да начар болушу ыктымал деп кабатыр. Ирандын бийлиги жергиликтүү тургундарды эшикке чыкпай турууга чакырды. Коронавирус өлкөдө тез жайылып, вирустан улам көз жумгандардын саны өсүп жатат. Иранда COVID-19 вирусу бир гана карыялардын эмес, 30га чыга элек дарыгерлердин өмүрүн да алды. Миңдегендер вируска кабылып, ооруканалар кыйынчылыкка туш болду. Ирандагы вирустун очогу саналган Кум шаарында бир нече убактылуу бейтапкана курулууда. Вирус тез жайылып жатканына карабастан, Иран, Кытай же Италия сыяктуу бүтүндөй аймактарды карантинге алган жок. Мектеп, университеттер жабык болгондуктан, жергиликтүү калктын басымдуу бөлүгү Ирандын түндүгүнө эс алууга чыгышууда. Бирок өлкөнүн түндүгүндө жашаган тургундар коронавирустан коркуп, эс алууга келген туристтерди киргизбей жатат. Бул жерден үй сатып алганыңызда коронавирус жок болчу. Эч коркпоңуз, жер титирөө же суу ташкын болгон жок. Үйүңүз мурдагыдай эле турат. Эмнеге азыр келгиңиз келип жатат? Жолобогула. Чоң шаарларда чектөөлөр сакталып жатат. Бирок Тегерандын тургундары коронавируска көп деле тынчсызданган жок. Шаарды кыдырсаңыз, тургундар бет кап кийип алып, дүкөн кыдырып жүрүшөт. Демек алар вирус түзгөн коркунучтуу олутту кабыл алышты. Балким мындан дагы олуттуу мамиле кылуу керек. Бирок баары жакшы. Ирандын түндүгүндө абал курчуп бара жатат. Жергиликтүү журналисттердин айтымында, коронавирусту жуктурганы билине элек деле көптөр көз жумду. 80 миллион халкы бар өлкөдө чектөөлөрдү киргизүү татаал. Ошол эле учурда Ирандын бийлиги вирустун чыныгы кесепетин жашырып жатат деген кооптонуулар дагы айтылууда. Кытайдын сыртында коронавирусту жуктуруп алгандардын саны Италияда эң көп катталды. Өлкөдө 631 киши көз жумуп, обочолонгон бойдон турат. Германиянын канцлери Ангела Меркель калкынын 70% илдетти жуктуруп алышы мүмкүн деп эскертүү жасады. Бул 50 миллион адамды түзөт. Меркель илдетти таркатпоо өтө маанилүү деп билдирди. Ал эми Британиянын улуттук банкы коронавирустун айынан жабыркап жаткан экономиканы жандантуу үчүн пайыздык ченемди төмөндөттү. Саламаттыкты сактоо министри вирусту жуктуруп алганы маалым болду. COVID-19 деп аталган коронавирус илимге мурда белгисиз болуп келген. Дүйнө жүзү боюнча вирустун айынан көптөгөн адамдардын өпкөсү жабыркап жатат. Илдеттин айынан көз жумгандардын саны да көбөйүүдө. Вирустан кантип оолак туруу керек жана ал канчалык опурталдуу экендигин анализдеп көрдүк. Коронавируска иммунитет туруштук бере албай, вирус өлүмгө алып барышы мүмкүн болгондуктан, ага тынчсызданып жатсаңыз керек. Демек, менде вирусту жуктуруп алуу ыктымалдыгы канчалык? 73 өлкөдө вирусту жуктурган 114 миңдей учур катталып, илдет дүйнө жүзүнө тарап жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 тарап кетүү коркунучун жана таасирин өтө жогору деп атап, андан сактануу жолдорун айтты. Аны кантип башка вирустар менен салыштырса болот? Сасык тумоо көпчүлүгүбүздө жеңил өткөнү менен, жыл сайын андан 1,5 миллиондой адам көз жумат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун соңку эсептөөлөрүнө караганда, коронавирусту жуктурган 100 адамдын ичинен 2-ден 5 адамга чейин каза болот. Ал көрсөткүч SARS илдетинен көз жумгандардын санына караганда дале төмөн, анткени андан 10 адамдын бири көз жумган. Бирок бүгүнкү күнү COVID-19дан SARS-ка караганда көп киши каза болду. Себеби SARS-ты жуктургандар кыска убакытта катуу ооруп калса,
аларды тез убакыттын ичинде изоляцияга алууга мүмкүн болгон. Коронавирусту жуктургандардын дене табы көтөрүлүп, жөтөлгөндүктөн башында аларда илдеттин олуттуу белгилери байкалбайт. Аларга бейтапканада жатып дарылануунун зарылчылыгы да жок. Коронавирустун белгилери кандай? Коронавирусту жуктуруп алган адамдын алгач дене табы көтөрүлүп, кийин кургак жөтөлө баштайт. Бир аптадан кийин темигип, айрым бейтаптар ооруканага жаткырылышы керек. Бул симптомдор суук тийүү, сасык тумоо сыяктуу жалпы вирустардыкына окшош. Көп учурда коронавирус бир катар дем алуу органдарын жабыркатып, пневмонияга, бир катар органдардын иштебей калышына, жада калса өлүмгө да алып барышы мүмкүн. Андан кантип сактансак болот? Адамдар жөтөлгөн учурда оозунан чачырандылар чыгат. Ошол учурда сиз вирус жуктурган адамдан 1-2 метр алыстыкта турсаңыз, вирус сизге да жугуп калышы мүмкүн. Башка вирустардан кантип сактансаңыз, коронавирустан да дал ошондой сактанышыңыз керек. Колуңузду жууп туруңуз. Жөтөлгөн, чүчкүргөн учурда оозуңузду сүлгү менен тозуңуз. Учурдагы көрүнүш кандай? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму учурда вирус тарап жаткандыктан дүйнө туңуюкта турганын билдирди. Ар бир өлкө өзүндө болуп жаткан абалга көз салышы керек. Анткени коронавирус менен күрөшүүнүн универсалдуу жолу жок. Ошондуктан өлкөлөр абалды көзөмөлгө алуудан башташы зарыл. Эксперттердин айтымында, эгер туура чара көрүлсө, вирустун тарашын алдын алуу мүмкүн. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Голливуд продюсери Харви Вайнстайн 23 жылга абакка кесилди. 67 жаштагы мурдагы кино продюсер сексуалдык кылмыштар боюнча жоопкерчиликке тартылды. Анын адвокаттары бул чечимге жооп кылып, апелляциялык арыз менен кайрылаарын айтты. Европа комитети уюлдук телефондорду узак убакыт иштегидей жана оңдосо болчудай кылып чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ага ылайык электрондук жабдыктар айлана чөйрөгө зыян келтирбегидей болуп жасалышы керек. Европа биримдиги оңдоо укугу деген дүйнөлүк жүрүштүн мүчөсү болуп эсептелет. Венгрияда кырсыкка кабылган круиздик лайнердин капитаны сот алдына чыкты. Өткөн жылы Будапештте орун алган окуяда 28 киши каза болгон. Каза болгондордун көбү түштүк кореялык туристтер болгон. Кемени башкарган украиналык капитан ага тагылган айыптарды четке какты. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам жүрөк ооруларынан кыйналып келет. Окумуштуу доктурлар таап чыккан жаңы ыкма бейтаптардын жана дарыгерлердин да жашоосун жеңилдетиши мүмкүн. Ага ылайык 70 жаштагы Андрей Смиттин жүрөгүнө микрокомпьютер орнотулду. Дүйнө жүзү боюнча 26 миллион адам жүрөк ооруларынан кыйналып келет. Анткени жүрөк канды бүт денеге жеткире албай кыйналат. Биз инновациялык процесс жүрүп жаткан Британиядагы Хаммерсмит бейтапканасына бардык. 70 жаштагы Андрейдин жүрөгү кармайт. Ал дары-дармектин жардамы менен жашайт. Бүгүн Андрейдин жүрөгүнө кичинекей микрокомпьютер орнотулат. Ал аркылуу дарыгерлер тынымсыз маалымат чогултуп, бейтаптын абалы өзгөрсө, ага дароо чара көрө алышат. Бейтап операция бөлмөсүнө жаткырылып, жүрөгүнө аппарат орнотулбаса, биз бүгүнкү күнгө чейин ал тууралуу маалымат ала алчу эмеспиз. Ошондуктан бул чоң кадам болду. Башкача айтканда, биз оорунун баштапкы стадиясында эле бейтапка керектүү дарысын берип, оорунун белгилерин азайта алабыз. Ооруканага да көп кайрылбай калат. Каражат кан тамыр аркылуу жүрөккө жеткирилет. Ал көздөгөн жерине жеткенде канаттар ачылып, жүрөктүн сол жагындагы артериумга орношот. Заманбап микрокомпьютер оң тарабында турат. Аны телефон сыяктуу эле зымсыз кубаттоочу каражат менен кубаттап турат. Булгур каражатты кубаттайт. Мындан сырткары датчиктеги маалыматты алып, системага жөнөтөт. Эгер дарыгер чара көрүшү зарыл болсо, бул жерден жасалма интеллект алгоритми маалыматты белгилеп, сигнал жөнөтөт. Канчалык көп маалымат чогултсак, жасалма интеллект системабыз ошончолук жакшы натыйжа берет. Эми Андрейдин операцияга кирүүсүнө убакыт келди. Жабдык анын кан тамыры аркылуу жеткирилет. Каражат орнотулуш үчүн Андрейдин жүрөгүнүн борбордук дубалы тешилген.
Учурда каражат катетерден коюу берилип, тосмого жайгаштырылууда. Процесс ийгиликтүү болгондуктан жыйынтыгы жакшы. Операциядан 1 ай өткөндөн кийин биз чогултулган маалыматты көрүүгө келдик. Керектүү маалыматты чогулта алдык. Андрейдин кан басымынын өзгөрүшүн көрүп, симптомдору начарлап кетпеш үчүн туура дарылай алабыз. Эми бул нерсе Андрейдин жашоосун өзгөртөбү? Эмоционалдык жактан алганда өзгөртө алды. Анткени эми мен келечекти көрө алам. Мурда эртеңки күнүм караңгы сезилчү. Азыр болсо мени дарыласа болоруна көзүм жетип отурат. Канадада Chop Value аттуу компания тамак жеген таякчаларды кайра иштетет. Ишкана Ванкувер шаарында жумасына 350 000 таякча чогултат экен. Аталган компания таштандыны азайтып, бизнесин өркүндөтүүнү каалайт. Бамбуктан жасалган таякчалар дүйнөдөгү эң популярдуу оокаттардын бири. Бирок алар таштандыга кетип жатат. Канаданын Ванкувер шаарындагы бир компания аны кайра иштетүүдө. Шаарыбызда таштанды көп чыгарылганын көрүп, зээнин кейит. Кээде ачууланып жатканда жакшы идея келет экен. Мен жыгач таякчаларды колдонуп, жакшы бизнес идеясын тааныштыргым келди. Chop Value компаниясы жергиликтүү кафелерде колдонулган таякчаларды жыйнап кетет. Таякчалар тазаланып, атайын желим менен аралаштырылып, андан желим кафел жасалат. Башында таякчалардын кичинекей болгону көйгөй жаратты. Мен кафелдерди кичинекей кылгым келди. Ысык гидротехникалык жабдыкты колдондук. Ал 20 сантиметр узун болгон кафелдерди басып чыгарат. Бул кафелдер үйдү жасалгалоодо, ашканада жана столдордун үстүнө колдонулат. Башында бамбуктан жасалган таякчалардын үзгүлтүксүз келип туруусун камсыздоо оор болду. Анткени бизнестин жакшы жүрүшүн камсыздоо үчүн керектүү продукция туруктуу түрдө келип турушу керек. Жергиликтүү бизнестер менен кызматташтым, жумушчуларды жалдадым. Бүгүнкү күнгө чейин бул компания 25 миллион таякчаны кайра иштетти. Chop Value компаниясы алардын бизнес моделин башка өлкөлөрдө колдоно баштаса дейт. Массалык түрдө өндүргөн IKEA компаниясын карасаңыз, биз IKEA жана Amazon сыяктуу компанияларга каршыбыз. Биз продукциябызды чет өлкөлөргө сатууну көздөйбүз. Анткени бир жерде туруп башка өлкөлөрдө монополист болгубуз келбейт. Башка чакан бизнестерде биз жасап жаткан нерсени өнүктүрүп, өздөрүнүн бизнесин өнүктүрүп кетсе экен дейбиз. Ага биз колдоо көрсөтүүгө дагы даярбыз. Ошол таякчалардын айрымдары кайсы ресторанда колдонулган болсо, ошол эле жерге ал кайра жасалгалоо катары кайтып барган. Эми спорт жаңылыктары. Англис премьер-лигасында Манчестер Сити менен Арсенал ортосундагы оюн коронавирус коркунучунан уламжылдырылды. Арсенал Олимпиакостун ээси Ивангелос Маринакис менен жолуккан клубдун айрым оюнчулары жана кызматкерлери өздөрүн изоляцияга аларын билдирди. Маринакис вирусту жуктуруп алган. Арсенал грециялык команда менен 2 жума мурун ойногон. Тоттенхэм атаандашы Лейпциг командасына 3-0 эсебинде утулуп калып, Чемпиондор лигасынан чыгып калды. Германиялык команда оюндун биринчи бөлүгүндө үстөмдүк кыла баштаган эле. Ал эми андан тартып Тоттенхэм алсырап эле калды. Голдорду Марсель Сабитцер жана Эмиль Форсберг киргизди. Жаңылыктардын соңунда полиция кызматкери тууралуу айта кетели. Австралияда полицей бир жаныбарды суудан куткарып чыкты. Ал валаби аттуу кенгурунун бир түрү экен. Окуя Квинсленд аймагында орун алыптыр. Анда жаныбарды араң жээкке алып чыкса, валаби аны куткарганына ыраазы деле болбоптур. Берүүнү жыйынтыкта Сан Алпарган Эрмек Максутова, саламаттаңыздар.